Имам Муслим өзүнүн сахихинде риваят кылган хадисте, бул хадисти Абу Катада аттуу сахаба риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Арафат күнү кармалчу орозо жөнүндө суралганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп жооп берет. Юкаффиру санатал мадията вал бақия. Арафа күнү кармалган орозо өткөн жылдын жана келерки жылдын күнөөлөрүнүн кечиришине себеп болот. Демек, ким ушул Арафа күнү орозо кармаган болсо, Аллах субхана тааланын мерими менен, Алла тааланын артыкчылыгы менен бир күндүк орозо менен 2 жылдык күнөөлөрдөн айрылат. Аллаху акбар. Кандай Аллах субхана тааланын пендесине берген чоң мээрим, чоң жакшылык. Ушул күндү колдон чыгарбай орозо кармап калалы. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бул жылына бир эле жолу келе турган бир эле күн. Ал ошо Арафа күнү. Арафа күнү деп, ошо эртең корман айт болот деп аткан күндү айтабыз. Биздин апалар эртең айт болот экен, бүгүн Арапа күнү экен деп, жана борсок сорсогун жасап камданып калышат го мына ошол күн. Корман айтка бир күн калгандагы күн. Албетте, майрамга даярданып маанайды көтөрүү бул жакшы нерсе, бирок андан да сооптуу иш ошо майрамга даярданабыз деп атып, эстен чыгарып унутуп калбайлы. Ошо Арафат күнү орозо кармашыбыз керек. Бул сооптуу иш. 2 жылдык элестетип көрүңүздөр, 2 жылдык күнөөдөн айрылабыз Алла таалам буйруган болсо. Мына Арафа күнүнө аз калды. Азытадан белди бекем бууп, бири-бирибизге эскертип, ошол күндү колдон чыгарбайлы. Аллах субхана таала баарыбызга ийгилик берсин.